Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайлдабекова президенттин инаугурациясы шайлоо бүткөндөн кийин 30 күндүн ичинде болушу керек деген билдирди. Айтымында добуш берүүнүн расмий жыйынтыгы шайлоодон 20 күн өткөндөн кийин чыгат. Бир айдын ичинде инаугурация болушу керек. Эл арасында Жапаров өкмөт башчылыкты өткөрүп берсе, жаңы баш мыйзам сунушталгыча техникалык өкмөт иш алып барат деген пикирлер айтылууда. Бирок юристтер азыркы конституциянын талабына ылайык коалициялык көпчүлүк башка өкмөт курайт дешүүдө. Инаугурациядан кейін ант беріп ошондон мына президент болот. Ошондон кейін анан жаңы премьер-министр шайланат. Жанагындай коалициялык көпчүлүк курулат биринчи, анан коалициялык көпчүлүк премьер-министрди сунуш кылып бекитишет. Жана өкмөт жөнүндө конституциялык мыйзамда тактаана ачык жазылган. Жаңы шайланган премьер-министр өзүнүн өкмөттүн курамын, программасын жана структурасын кошо сунуш кылып, анан парламент бекитип берет деп. Учурда социалдык тармактын колдонуучулары премьер-министрлик кызматка өздөрү жактаган саясатчыларды сунуштап жатышат. Бирок жаңы баш мыйзамга ылайык өлкөнү президент башкарып, премьер-министрлик кызмат жоюлушу керек. Андыктан өкмөт башчыны кайра-кайра алмаштыра берүүнүн кажети барбы дегендер да бар. Жаңы конституция кабыл алынгандан кийин мен жаңы конституциянын акыркы варианты менен тааныш эмесмин, бирок мен билген маалыматтар божомолдор боюнча өкмөттүн жетекчиси глава правительства дейт. Ал президент болот. Президент бир эле маалда президент жана өкмөттүн башчысы өзү болот. Ал эми премьер-министр деген институт болбойт. Кабинет министров жана министрлер кабинетинин жетекчиси болот. Процедурага ылайык жаңы баш мыйзам коомдук талкууга чыгарылып, андан соң парламенттин талкуусунан өтүүгө тийиш. Буга болжол менен 1 ай керектелиши мүмкүндүгү айтылууда. Эгер ал кабыл алынса, өкмөт башчынын ыйгарым укуктары толук бойдон президенттин карамагына өтөт. Бири-бирин кайталаган 2 аппарат оптимизацияланары айтылууда. Өкөнүн кылган иши фактически дубляж, бирин-бирин кайталаганда президент аппараты кагазды өкмөттүн аппаратына жөнөтөт, өкмөттүн аппараты кайра министрлерге жөнөтөт. Айтор ушундай да. Азыр болсо ошол аппараттар кыскарып бир чоң күчтүү аппарат болот, ал администрация президенти деп аталат. Кыргызстанда 10 январда кезексиз президенттик шайлоо жана башкаруу системасын тандоо боюнча референдум болуп өттү. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматына караганда, кол сынактын 12 январга карата жыйынтыгы кыргызстандыктардын 81,56% Садыр Жапаров үчүн жана 83,29% президенттик башкаруу формасы үчүн добуш бергенин көрсөткөн. Мындан улам Жапаров кезексиз шайлоодо атаандаштарын кыйла артта калтырып жеңип чыкты. Эл аралык байкоочулар президенттик шайлоону дагы башкаруу формасын аныктоого арналган референдумду дагы таза өттү деп тааныды. Айжигит Матраимов, Казбактыбеков, 7 канал, Бишкек.